кыйын адамдын аркасында аялы турат деп коет го. Бул эми атамдын каалоосу болгон. Тилекке каршы биздин депутаттар каникулга чыгышты да. Бүгүн ушунчалык аттың кылам. Биз ушундай кетиште чындыгында жок болуп кетебиз да. Матраимов жоопко тартылып чыкпадыбы? Бунун бардыгы спорт. Даярсыз ошого. Иншаллах, Кудай кааласа. Эң алгачкы эле суроом мындай болсун. Тазабек Икрамов деген ким? Саламатсыздарбы? Эң негизги бүгүнкү күнү Тазабек деген атты мен атам Икрам деген коюп берген. Икрам Стамбул деген мугалим болгон. Эл агартуунун отличниги көптөгөн эл агартуу кызматына көптөгөн кызматты кылган киши. Ошо атам менин атымды Тазабек деп Тазабек Саманчиевдин атынан атымды койгон. Бүгүнкү күнү Тазабек Икрамов Жогорку Кеңештин депутаты болуп, колуман келген кызматымды элге аракетимди кылып, элге кызмат кылып жатам. Азыр пандемия малын эске салсак, негизи 2020 жыл болуп, вирус дүйнөнү каптап, элдер эмне кыларын билбей, баардыгы далбастап, вируска бир дары жок болуп аткан кезде, тилекке каршы биздин депутаттар каникулга чыгышты да. Ошондо максаты эмне болду? Же эртең жашайбызбы, жашабайбызбы белгисиз. Мына кудду ошол маалда, мисалы, мен өзүм дагы оорудум да. Эл ооругандай башында мен дагы оорудум. Биз ошол жерде каникулга чыга турган мезгил болчу, негизгиси. Ооба, жайында. Жылда эле каникулга чыга турган. Ошондо турду, бирок биз эгерде бирок элдин башына апат түшүп турган маал. Ошол маалда бир топ деген депутаттар ооруп атты. Ошол жерде эле Жогорку Кеңеште деле, аппаратта деле, башкада деле элдер иштейт. Асмандан же жерден чыгарып алып бирөөнү иштетип аткан жок да. Алар деле бардык элдер деле, алардын деле бала чакасы бар. Алар деле ошо депутаттар деле асмандан түшкөн эмес. Онлайн иштесе болот беле, же иштедиңиздерби? Онлайн эмес, биз ошол жерде мыйзам кабыл ала турган, чечимдерди кабыл ала турган маалда биз ошол жерде топтолуп аттык да. Анан ошол жерде элдер кыйналып атса, оору күчөп атса, ал жерде парламентте баарыбыз топтолуп отурган эч бир кажети жок болчу да. Учурда бүгүнкү күндө Евразия экономикалык комиссиясында Максат Мамытканов, Темирбек Асанбековдор Кыргызстандын атынан министр болуп барганда, бирок ушуга чейин мындай көтөргөн маселелерин деле уга элекпиз, Сиздин оюңузча татыктуу барышканбы алар? Ал биздин эки эр кулубузду Кыргызстанда жүргөндө мамлекетти ушунчалык бир чечүүрүүчүдөй, өздөрүн ушундай бир эрктүү, акылдуу көрсөтүшүп жүрүшкөн эле, бирок мен бүгүнкү күнү булардын алып барган жумушуна эч бир мындай баа дагы жок да. Эки эмес, баа дагы жок. Ошондуктан мен билем, ал жерде 62 адам ошол жакта кызмат кылат. Эң жок дегенде жөн гана ошол жерде кызматта иштегени 200 000 айлык алат. Эми бул чоңдору андан да көп болот дегендейчи акчаны. Кыргызстандын ошол жерде барып жөн гана айлыгын алып же акчасын жеп өздөрүнүн кызыкчылыгы менен эле отурат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына Казакстанда 100 деген машина турат, 100 деген машина текшерилип атат. Болбосо биз Казакстан, Россия, Белоруссиянын ортолугунда биз эч кандай тоскоолу жок пломба менен ушул жерден жүздөн түз биздин ишкерлерибиз ал жактан келип, бул жактан ал жакка товарларын алып кете турган. Жашыруун эмес.
Мына бүгүнкү күнү текшерип атат, талап атат. Казакстан кошуна мамлекетибиз ар бир машинага, бир фура КамАЗга ошол жерден $5,500 жөн гана Казакстан өздөрү алып атат. Бул деген эң бир жеткен бир коррупциянын эмеси да. Бул бажы тармагына кирип Бажы калат ошондой. тармагына. Бул жерден биздин ишкерлерибиз ушундай бир товарларды жөнөтөт, КамАЗына $500 алат. А Казакстан ошо жолго ошол жерден наракка өткөзүш үчүн $5,500 жалпы эсебинен бир бүгүнкү акчасы $6,000 ушундай нерсе кетип атат. Бул деген ишкерлерибизди аксатуу, ишкерлерибизге бут тозуу. Эмне үчүн ошол жерде сүйлөгөнгө, бир ооз сүйлөгөнгө жарабады. Мына ошол жерде баардык биздин союздаштарыбыз отурат да, ошолордун баардыгы биригип ушул маселени көтөрүш керек болчу да. Эмне үчүн биздин эгерде ушундай бир союзда болсок, эмне үчүн биздин ишкерлерибиздин же болбосо биздин товарларыбыз ал жака эч кандай тоскоолдуусуз өтүш керек, ал өтпөйт, кызыкчылыгын айтпайт, ал жака бияка кирбейт депчи. Эч кандай кызыкчылыгын айтпай, жөн гана баштарын катып алып отурат да. Буларды мен март айына келип, бул жактан жумуш ордун кароону мен парламенттен сунуштадым. Ошол жерден жалпы жумушчулардын баардыгы, ошол жерде иштеп аткандардын баардыгын ишин билбейби, алмаштырыш керек. Кыргызстандын кызыкчылыгын коргой турган, мына ошол жерде биздин талабыбызды талашап турган адамдарды ошол жерге жөнөтүшүбүз керек да. Негизи ушу сыйлаган саясатчыларыңыздын эң негизгиси бул Путин экенин билебиз, Владимир Путин, чечкиндүүлүгү, саясий эрки дедиңиз. Анан жакында эле Украинага болгон аскердик жанагындай чабуулун кандай карайсыз? Аскердик чабуул чындыгында бүгүнкү күнү өтө бир мындай дүйнө жүзүнө бир эле баардык ошол эле Украина элине дагы ушунча башына түшкөн чоң кайгы болуп турат. Эми сөзсүз түрдө эми биз билбеген көп нерсе бар эми ал жердечи. Азыр мен бир өлкө башчысын туура кылып атат же туура эмес кылып атат деп айткандан алыс элем да. Казакстандан аскерлерди сурашты, Россия баш тартты. Казакстан жибере албайбыз деди го аскерлерин. Бул деле саясий эрк болсо керек, Сөзсүз түрдө эгерде биз мындай да бүгүнкү күнү Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Белоруссия, Армения биз ОДКБда мүчөбүз да. А эгерде бизде мен ушундай эле туура түшүнөм, эгерде Россиянын өзүнө кирип келип аткан болсо, ушу бирикмени чакырса, барса болгудай. Эгерде наоборот Украинага кирип атканда солдаттарды берген, бул Казакстан туура эле чечим кабыл алды. Биз деле ушундай кабыл алышыбыз керек деп ойлойм. Кыргызстанда деле ошончолук саясий эрк барбы негизи? Бар эми эрк болгон үчүн биздин мыйзамдарыбыз иштеген үчүн, биздин мамлекет болгонубуз үчүн бүгүн кармалып турабыз да. Ошо өзүңүз деле айтып атасыз, Казакстанга эле бөлүнгөндө акчалар жолдорду салганга, мисалы, бизге да бөлүнөт, миллиарддаган сөз сомдор. Бирок эле Казакстандын жолдору чыкайып турат, Кыргызстандыкы андай эмес. Эң бир туура жакшы нерсени айттыңыз. Себеби бүгүнкү күнү бизде коррупция ушунчалык бир күчөгөн да. Биздин мамлекетке түшкөн өзүбүздүн кем байлыктарыбыз менен, өзүбүздүн ушунчалык шаарларыбызды, өзүбүздүн мектеп бала бакчаларыбызды тим эле сонун кылып алсак болот эле да. Жаманбы жакшыбы, мына биздин эмне деген гана ишканаларыбыз иштеп атат да. Бирок ушунун баардыгы бийликке келген, же болбосо ошо бийликтин үстүндө отургандар ар кимиси жумушту туура алып барбагандыктан,
Анан бардыгы жеке элге эмес, жеке кызыкчылыкка, мамлекетке bir 10%-ын берсе, 90%-ын өздөрүнүн чөнтөгүнө, байлыкка уурдап атканы. Ошондон биз жакшы болобуз. Кыргыздын башына ушундай өз кызыкчылыгын ойлогондор келип калып атат. Мисалы, министрлер, жөнөкөй айыл өкмөт болобу, баягы коррупция эмне үчүн ушундай бизде көп болот атат? Мен айтат элем, бүгүнкү күнү биздин сот процесси дагы ким бийликке келсе, ошонун сөзүн. Же болбосо, мына ушулар да коррупцияга байланыштуу адамдар болуп атат. $1 миллион, миллион АКШ акчасын уурдаган болсо, ошону 100 000 сотко бериши мүмкүн, же болбосо 1 жыл, 2 жыл отуруп оңой кутулуп кетип атат да. Эми ушундай бир сунуш киргизет элем. Буга дагы аракетти кылабыз. Мен айтпадым элем, коррупционерлердин балдарды ушундай бир коррупция менен кармалгандар мамлекеттик жумушка жакындатпаш керек да. Себеби мындан ары бизде илгертен биздин ата бабаларыбыз айтканда, о жети урпагына чейин бул уурунун баласы деп ушундай бир мындай чоң жыйындарга же болбосо башка эмелерге эч качан жакындаткан эмес. Садыр Жапаровдун кустуруу механизмин киргизбеди эле келгенде. Ишке ашып атабы максаты? Эми ал деле алсызыраак болуп атабы? Кармалып атат, 1-2 айдан жабылып атат, бошотулуп атат. Эми мамлекетке канча төлөнүп атканын эгерде мен айтып атпайм, ошону эгерде чындыгында коррупцияга шектелип, коррупцияга кармалып, канча зыян келтирген болсо, мен ошонун бардыгын төгүп, андан сырткары 100% ошону төлөш керек деп ойлойсуз, 100% чыгымдын баары. Төлөп, андан сырткары конфискация кылып, ушунчалык бир мындай коп коюш керек эле деп ойлойм да. Эми биз көрүп атабыз да, бир топ деген миллиард деген акчаларды уурдагандар арзыбаган акча менен эле кайра чыгып, кайра эле өз жумушун аткарып жүргөндөрдү да көрүп атабыз да. Коррупционер болуп, эгерде чындыгында коррупционерлерди шектүү болуп кармалган болсо, өлүм жазасын киргизгенде жакшы болмок. Бирок бүгүнкү күнү биздин сот системасы өздөрү ушунчалык бир мындай коррупцияга баткан, же болбосо туура эмес чечимди чыгарган, ушундай болуп атат да. Тазабек байке, Матраимов жоопко тартылып чыкпадыбы? Бажы тармагында өзгөрүү болдубу ошол окуядан кийин? Сиздин оюңузча? Бажы тармагында негизи чындап ошол тармактан кеткенин кетпеген деле белгисиз да. Эми бажы тармагында өзгөрүүлөрдү чындыгында мен андай деле мындай байкалбадым да. Эл арасында мындай дагы сөздөр жүрдү да. Жоопко тартылып ошол тармактан бир аз кеткенде кайра товарлар кымбаттады депчи. Көп нерсе болду. Алмарда көп товарлар Кыргызстан аркылуу өтчү. Бир топ деген бир мындай ызычуулар болду, талаш тартыш болду. Ошол эле бизде төңкөрүш болду. Ошо Матраимовду да кетирди. Ошонун аркасынан бүт ишкерлер же болбосо Кытай тараптан чыга турган биздин жүктөрдүн баардыгы Казакстанга өтүп кетти да. Эми бир жагынан мен айтат элем, ошонун баардыгын кармап, баардыгын биздин Кыргызстан аркылуу кыргыздын ишкерлерине бир мындай шарттуу түзүп, Кыргызстандын бюджетинин акчаны түшүрүп турган Райым Матраимов деле бир мындай салымы бар, анан ушундай өзүнүн ишке болгон жөндөмүн көрсөткөн экен деп айттым да, учурунда. Азыр мына айтып атпайм, азыр баардык товар Кытай, биздин кошуна өлкө Казакстандан чыгат, андан сырткары бул жактан жөнөткөн баардык ар бир машинага $6,000 казактар жөн эле ортодон алып атат да. Бул туура эмес. Мамлекеттик кызматкерлер жумушка орношоордо сынактан өтөт эмеспи кыргыз тилинен? Ошону да өкмөткө сиз сунуштаганыңызды билебиз. Анан дагы ак калпак күнүнө сиз сунуштагандардын катарындасыз. Эми болсо жакында эле ошол мектеп окуучулары ак калпакты кийишсин форма катарында деп сунуштадыңыз. Кандай ойлойсуз, ошо мектеп окуучулары
ак калпакты кийсе патриоттулук сезими күчөйт деген ойдосузбу? Сөзсүз түрдө, өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күнү мен мындайча айтайын, ак калпак бул кыргыз каганатынын, кыргыз империясынын баш кийими болгондо биз буну сыймыктанып даңазалашыбыз керек. Ак калпак биздин паспортубуз десек болот. Кыргыздын справкасы десек болот да. Эгерде биз сырт жакка чыксак, калпак менен чыксак, суктанып, сүрөткө түшүп бизди кыргыз экенибизди тааныйт да. Мен мектеп формасына киргизүү маселесин көтөрүп атканым, бир жагынан биз башталгыч класстагы окуп аткан балдарыбызды билебиз. Өңү түсүнөн, башталгыч класстарга ак калпак, ушу четтери жашыл болсо, биз айтабыз башталгыч класс деп билебиз. Эгер ак калпактын четтери кызыл болсо, биз ортончу класс экен деп билебиз. Эгерде күрөң же көк цветте боло турган болсо, биз айтабыз, бул бүтүрүүчү класс экен депчи. Анан бүгүнкү күнү биздин калпагыбызды ушунчалык бир даңазалай турган бул мектеп окуучулары деп ойлойм да. Анан жана сиз дагы жакшы нерсени айтып кеттиңиз. Ошону кийсе эле патриот же болбосо бир мындай жакшы болуп калабы депчи. Калпактын өзүнүн ушунчалык мындай аурасы бар да. Эгерде мындай өзүңүздөр деле көрсөңүздөр, калпак кийип бир туура эмес кыймыл жасаган адамды мен көрө элекмин да. Бул болсо да бир редкий случай болушу мүмкүн да. Сиздин көп жылдардан бери күрөш менен машыгып келгениңизди билебиз. Өзү спорт бул адамдын мүнөзүн да калыптандырат да. Анан саясатты күрөш десек болобу? Таасирин береби? Саясат сөзсүз түрдө, саясат деген эми сөзсүз түрдө күрөш. Бул жерде негизги кыргыз мамлекетинин келечегин. Бүгүн жаштарыбыз көп деген азыр интернет булагы менен, TikTok деген менен баардыгы ушунчалык бир мындай, менимче айтканда, таштанды маалыматтар менен мындай туура эмес маалыматтар менен чоңойгондор бар. Өтө эле мындай батыштын культурасын алып, өзүн билем деген, улууну урматтабаган, кичини ызаттабаган биз жаштар чоңоюп келатат да. Биз ушундай кетиште чындыгында жок болуп кетебиз да. Биз азыр ушул балыктарды кармашыбыз керек. Бизде жашаган көп улуттардын баардыгын бизге сиңиришибиз керек. Ал үчүн атайын идеология, биримдик, ушундайлар бизде. Манас идеологиясы менен. Негизи учурда жумушсуздук, кымбатчылык, бир ушу Кыргызстанды карап туруп ичиңиз ачышкан маал болду эле? Сөзсүз түрдө бүгүнкү азыркы жашоодо дагы бизде ушунчалык бир мындай кыйынчылык болуп атат. Bundan нары да кыйынчылык болот сөзсүз түрдө. Мен ичим ачышып каным, өзүбүздө турган, өзүбүздөн аккан сууларыбызды ушундай бир чакан же болбосо чоң ГЭСтерди куруп, сууларыбызды сактап, мына алдыңкы мына бир келечекте бир 20 жылдын ичинде суу алтындан кымбат болот да. Мына ушунун бүгүнкү күнү мамлекет болуп, мамлекет катары ушундай агып аткан сууларыбызды, ГЭСтерибизди салып, анан ошол жерден элдерибизди сууга суу менен камсыз кыла албаганыбызга, дыйканчылык жерлерибиз кургап, ошол жака суу жеткизбей, өзүбүздөн продуктун чыгара албаганга мен бүгүнкү күндө зеним кейт да. Мен ошону Айыл чарба министрлигине дагы, премьер-министрликке дагы, өкмөт үстүндө отургандардын баарына эле айтып келатам да. Эмне үчүн биз шарт түзбөйбүз? Элибизге шартты түзүп, эгин кылайын десе, дыйканчылык кылайын десе, суу жок. Башка бир жумуш кылайын десе, ал дагы жок. Мында парадокс эмне болуп атат? Кымбатчылык менен шалаакылыкпы? Мамлекет коррупциянын. Сөзсүз түрдө. Бул жерде мен мындай эле айтат. Тамырын кесиш оор болуп атат да, коррупциянын. Ошонун тамырын кесиш оор болуп атат. Бизге мындай өтө бир чоң реформа керек болуп атат да. Келген ажыдарды өлтүргөндөн кайра өзү ажыдар болуп кетип атат дегендей эле болуп калып атат бир жагынанчы. Негизи бизде мындай чоң бир мындай бардык ошо көбүнчө ошо системаларда өзгөртүшүбүз керек да. Ошол чоң реформаны Кыргызстан көтөрө алабы ушундай экономика менен?
мамлекетке түшөт турганды мамлекетке түшүрүшүбүз керек да. Мамлекетке 30% берип, 70% өзүнүн чөнтөгүнө салып аткандар болуп атпайбы? Ошол эле таможня системасында, налоговый системасында, ошол эле жада калса биздин энергетика тармагыбызда, бардыгы ушу. Келгенин бардыгы ким чоң болуп келбесин, же болбосо ким ошол жака жумушка кирбесин, ошол жерден эле ушу байып калмайдын эмесине түшүп атпайбы? Жашооңузда устаттардын канчалык орду бар? Барбы устаттарыңыз? Сөзсүз түрдө. Мен ар бир менин окуткан эжекелерим, окуткан агайларым, машыктырган тренерлерим, бүгүнкү күнгө чейин мындай акыл насаат айтып берип турган агаларым, булардын орду чоң. Сизде интуиция кандай иштейт? Сөзсүз түрдө жанагындай иштейт да. Сөзсүз түрдө иштейт. Бар демек ал, Бар, ал бар нерсе, анан ушунчалык бир мындай биз баарыбыз билебиз да, баары жакшы дагы, жаман дагы Аллах Тааладан келе турган нерсе да. Анан ар бир нерсе чындыгында менде ушундай бир алдын ала ушундай бир сезесизби? Сезимдер болот сөзсүз түрдө. Анан бир маселени көтөрөрдө дагы ушундай бир сезимдер, ошого эми бардыгы Алдын ала билесиз, алдын ала же болбосо мындай бир жүрөк менен ушундай бир жумуштарды алып барабыз да. Негизи сиз Жалал Абадта мугалим болуп иштеп жүрүп, айлыктын аздыгынан Россияга мигрант болуп кетиптирсиз, ошо айлык канча эле убагында Кыргызстанда? Мугалимдики. Мен ошол малда эсимде жок, ошол малдарды дагы өтө бир мындай 10 миң 96-жылы 96 жылдан 2000-жылга чейин 98-тер. Айлык чындыгында өтө аз болчу да, аз болчу. Аны менен мен мындай иштедим, бул эми атамдын каалоосу болгон, иштеп мугалим болуп иштеп, эми жөн эле жүрө бербө депчи. Аны иштегем, бирок мен өзүмдө бул жакта ичимдеги мындай талап, өзүмдөгү өтө бир мындай эме болгондуктан, эми айлык менен менден башка деле баары кетип аткан, бирок мен ошол жерде калгым келбеди. Мен алдыга өсөйүн, алдыга умтулайын деген чоң аракеттер менен ошо Россияга барып, 10 жылдан ашык мигрант болуп, ысык суукту көрүп, ошол жерден Алланын буйругу менен көп бутка туруп, ошонун аркасынан элиме, жериме, көптөгөн адамдарга жакшылыктарды кылып. Негизи 2015-жылдан бери Жогорку Кеңеште 5-6 жыл депутат болуп, андан соң кайрадан 7-чи чакырылышка ушу элдин колдоосу менен шайланып келүү үчүн кандай депутат болуш керек өзү? Бул деле оңой болбосо керек. Эң бир жакшы суроону айттыңыз. 2015-тин ичинде 5 жылдыктын аралыгында ошо мени шайлаган Сузак округундагы элдериме колуман келген кызматты кылып, ар тараптуу, мамлекет тараптан, донорлор тараптан ушундай кызматташтууну кылып, элге өзүмдүн болгон аракетимди, кызматымды жасап бердим. Бул жолкусунда бир мандаттуулук менен келдим. Ошондуктан эл дагы ишенип, ишенимин артып, жумуш кылып берет, элдин үнүн жеткизет деген ишеним менен депутат кылып шайлап алышты. Негизи айтыптырсыз интервьюда, 1 жыл мурунчу дагы бүтпөгөн иштерим калды депчи. Ал кандай иштер эле? Улуттук баалуулуктарыбызды, өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды мыйзамдаштырып, ошонун арасында өзүңүздөр билесиздер, ак калпак, ушуну баардыгын жалпы улуттук биздин баалуулуктардын баардыгын мыйзамдаштырып, ошону аягына жеткизүү. Андан сырткары билесиздер, коррупционерлер жана коррупционерлердин балдары мамлекеттик жумушка келбесин деген мыйзам өтпөй калган. Ошол эле бүгүнкү күнү жума намазга 1 саат, жума күнү 1 саатка тынууну узатууну көтөрүп чыкканмын. Мына ошол мыйзамдарым
көп да. Негизи парламентте адилетсиздик бир иштер болуп калса, дароо сиз оюңузду кенен айтасыз да, чыгып. Жана жакшына болгула деген сыяктуучу. Анан министрлерге болобу, депутат болобу, сиз туура эмес кылып атасыз деп айтасыз да. Анан эмнеге ишенесиз ушуларды айтып жатканда? Ал жерде көп талаш тартыш болот, туура эмес нерселер болот. Бир жактан мен айта турган нерсе бул чындыкка ишенем. Чындык ийилет, бирок сынбайт дейт го. Кыргызстанда адамдардын коопсуздугу канчалык сакталган деп ойлойсуз? Бүгүнкү күнү коопсуздук сакталганы мамлекет катары, мыйзам катары жакшы эле, бирок эми ошонун арасында эми жанагындай туура эмес чечимдер же болбосо туура эмес бир мындай жумуштар болуп атат. Алар эми болуп турат да, ушундай болуп атат. Анын үчүн биздин бүгүнкү күнү сотторубуз, укук коргоо органдарыбыз мындай бир ушул жактан бир алсызыраак болуп атат да. Мына ушул жактан туура эмес иштерди алып барып атат. Ошо сиздин да атаңыз кыргыз адабияты мугалими, апаңыз башталгыч класс мугалими. Анан баягы мугалимдердин үй бүлөсүндө өскөн соң баягы каалайсызбы, каалабайсызбы, китепке окутчу элек же андай нерсе? Китепти сөзсүз түрдө окутчу. Мен көбүнчө тарыхка, анан ушундай адабияттарга мындай басым жасайт элем. Анан эми атам өзү кыргыз адабиятчы болчу, анан ыр жазчу, китеп жазчу, кетип атып эле мындай турганда деле мага ушундай бир сөздөрдү айта берет эле, бирок мен ошол маалда оң кулагыма кирип, сол кулагыма чыга берчү, бирок көрсө бул андай болбойт экен. Эртеби кечпи сөзсүз түрдө бул кийин калып калат экен да, ошо кулакта сиңип. Мен ойлочумун да ошол маалдарда бул эми жана көңүл бурбайсың, эми жашсың, башкасың, бирок ошо кулакка сиңет экен дагы. Кийин ошо бүгүнкү күнгө чейин ошо атамдын айткан сөздөрүн, ошо айткан макал лакаттарын мындай мага келип турат да. Ата энеңизди ошо төргө отургузуп сыйлаганга жетиштиңизби? Эми Аллага шүгүр. Мен колуман келишинче эми дагы жаштык кылдым. Эми арман болот экен да ар бир адамдачы. Бүгүнкү күнү мен сөзсүз түрдө арманым бар, ошо атамды, апамды бүгүнкү күнү төрүмдө отуруп, дагы мындан нары дагы бир сыйласам депчи. Колуман келишинче сыйлап, урматтадым, ажык алып барып, ал жерден ажылык болду. Эми колуман келген нерсени кылдым, бирок все равно бүгүнкү күнү менде жүрөгүмдө ошо атам менен апам менен депутат болгонун көрбөй калды. Бирок адамда баары арман экен да. Бүгүн ушунчалык аттың кылам, ошондой. Үй бүлөңүздү дагы жашырып жүрөсүз. Негизи саясатка аралаштырбайм, анан ушундай суроо жоопторго дагы айтпайм. Себеби бүгүнкү күнү коопсуздук. Жок, коопсуздук дагы эмес, эми жакшы сөз, жаман сөз бала чаканы суук көздөн, жаман сөздөн алыс чоңойтуш керек да. Негизи сөздөрдү туура эмес окуп алган же сиз сунуштаган мыйзамдар өтпөй алган ар кандай учурлар болот эмеспи? Анан негизи бугуңузду кантип чыгарасыз? Анан же спорт залга жөнөйсүзбү дароо? Ооба, туура айтасыз. Негизи бул эми талаш тартышта ар кандай болуп калат да. Жанагы ушунчалык бир жинин келип атканда ушундай бир чыканак менен мындай сөздөр дагы мындай эме болуп калат, же болбосо бир такалып каласың. Bunun бардыгы эми көп талкууда калдык, көп сындады, башка. Ошонун баарына кантип ичиңизде мындай? Bunun бардыгы спорт. Ошо спорт менен барып, ошо менен тер менен чыгарып дегендейчи. Эми бардыгына теңеле берсең, анда бул политикада эгерде спорт менен достошпосоң, мындай негатив болбосо баарына жагыш кыйын да, негизичи. Ошондуктан
спорт менен көп ушундай отрицательный жаман нерселердин баардыгын ошол жактан жок кылып. Жана чыгып сүйлөөлөр болот го, маанилүү. Ошол убакта мисалы ар бир кыйын адамдын аркасында аялы турат деп коет го. Мындай кеңешип, мисалы мүмкүн тексттериңизде чогуу окушуп ушундай моменттер болобу? Жок, мен мындай эми кеңешкенде кеңешилет, бирок мындай болот да. Кеңеши болот сөзсүз түрдө, бирок тексттерди чогуу окуу, андай мындай деген сөзсүз түрдө жок андай. 7-чи чакырылыштын депутаттарынын курамын кандай ойлойсуз? Кандай келди? Эми жакшыбы, жаманбы баарыбызды эл шайлады. Буну эми убакыт көрсөтөт. Ким кандай жумуш алып барат, ким кандай чечимдерди кабыл алат, буну убакыт көрсөтөт. Сиз кандай иштен кийин ушу депутаттык доордо, саясатта арманым жок эле дейт элеңиз? Кандай ишти жазсаңыз кийинчи? Эң бир сон мен элиме кызматты кылып бир тарыхта кала турган бир жумушту жасайын деген ушундай жүрөгүмдө ушундай бир жакшы ойлорум бар. Мына тарыхта кала тургандай мыйзамдарды, тарыхта кала тургандай элиме бир жакшы жумушту жасап кетейин деген ниеттемин. Негизи тарыхта калыш үчүн, ал үчүн, эл үчүн жанын аябай убагында, эрдик көп эрдиктерге барыш керек да. Ооба. Даярсыз ошолорго? Иншаллах, Кудай кааласа.